2025 жылдын 1 февралында Москва кайрыктары адабий бирикмесинин мүчөсү, калемгер Тажы Аязованын Айгүл гүлү жана Алатонун ак илбирси аттуу ырлар жана прозалар жыйнагы китептеринин бетачар өттү. Тажы Аязова 1959 жылы 18 декабрда Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Каражыгач айылында туулган. Каражыгачтагы дыйкан орто мектебин аяктап, турмуш шартка байланыштуу кыйла жылдан кийин Россиядагы Кострама шаарындагы технологиялык техникумун ийгиликтүү аяктаган. Ыр дүйнөсүнө жаш чагынан баштап аралашып, азыркы күнгө чейин чыгармачылыгын улантып келет. Бир уулдун энеси, 4 неберенин чоң энеси. Ырылып бүгүн жыргайым деп келсеңиз жакшы ой менен, ордуңдан туруп агайын, алакан жайып кол менен, бүгүнкү күндүн актарын ортого чакыр пой менен. Юртөгөр болчулар менен Тажы Аязованы ортого чакырабыз. Тажы Аязова 2020 жылы мыкты калемгер төш белгиси. 2022 жылы өкмөт тарабынан мыкты мекенчил акын диплому менен сыйланган. Москва шаарында да чыгармалары жогору бааланып, Анна Ахматова диплому Кайрыктар казынасы адабий бирикмесинин кыргыз маданиятына кошкон зор салым үчүн деп аталган төш белгиси. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин ыраазычылык каты жолдонуп, Москва кайрыктары адабий бирикмеси тарабынан чыгармалары жогору бааланып, мыкты калемгер төш белгиси. Кадамжайдын тарыхый чыган инсаны Полотханга жазылган поэмасы үчүн акимат тарабынан Полотхандын 180 жылдыгы төш белгисине көрсөтүлдү. Тажы Аязова учурда Москва шаарында жашап жана эмгектенет. Жердештерим, мекендештерим, калемдештерим, атайын, убактыңыздарды бөлүп, менин кечеме келип олтурганыңыздарга аябай ыраазымын. Куш келипсиздер. Келген кадамыңыздар куттуу болсун. Жазсам эгер жаза берем токтобой, жазбаганга ички сезим койбогон, жараланып жаным кээде күйзөлүп, жазгандарым купулума толбогон, тозуп кетпей, ой кыялым тереңдеп, толкуп сезим эргүү келет керемет, көөдөн жарып, көкүрөктөн сызылып, жазгандарым элге сиңип кетерек. Кыйынчылык болсо дагы жолумда, оор жүктү артып алып моюнга, биримдикте бирге болуп, эл менен бийиктерге чыккым келет оюмда. Сырга толуп, чертип жүрөк кылдарын, сыйынып мага жандуу болсо ырлагым, жараланып, сезимимди дарлап, жарык көрдү эң алгачкы жыйнагым. Кут болсун аруу алам, разы болуп турам, күн келди биз каалаган. Алатаудун эки жагына орналашкан эки калык эгиз төшекте башы, өрүштө малы бирге жүрген, бири-биримен куда жыйжак болгон. Biri Manas'ta jırlasa, biri Abay'da jırlap ötken, biri Şıngıs'ta maqtan çıksa, biri Muhtar'da maqtan çıkka kalıpmış. Bäri ortak bizde. Sonduktan mına bugünkü tırnak aldı ýembegiň kutlu bolsun. Senden alыс saýakatda жүргөндө, seni samap sagınamın ata jurt. Mahabat gülü Aygül dep aytılıp jüröt ağız kel. Savaşıp urup ayabay, süygönün soydu kastары, ошондо Aygül çırabay, askadan boyun taştadı. Altın apam, asıl keçim, kımbatım, kırgız eli, at jolunda oynogon, кереметтүү сулуулукту сыйдырып, кыргыз жери. Кечеде автордун чыгармаларына басым жасалып, канаттуу поэзиялары окулуп, инсценировкалары коюлду. Ошондой эле автордун калемине таандык обондуу ырлар ырдалып, ыр кече дагы көркүнө чыкты. Ыр күйөрмандары, поэзия сүйүүчүлөр, сөз балаган инсандар жакшы кабыл алып, дүркүрөтө кол чаап коштоп отурушту. Мана булактай кайнап чыккан, ичиден чыккан туаса өнөрлөрү, тайнелери, ата енелери өтө сөзгө чечен, сөзгө бай, барлык сөздөрдү кууп сүйлөгөн, илип сүйлөгөн
жап-жақшына ақсақал кәмпірлер болған. Мен тәжірибе қаларым uzun ömür, çığım densoğluk, en cemengi günün, bugünkü günde olsun dostum. Kadamcay yerinin bir kızı, yüzünde var yıldızı, yüreğine ırt olgan tacı degen bir kızı. Bayrağımız kut olsun, ırgarımız köp olsun. Bu tacıcam mesela bu ırdı 100 yıl emez, köp yıl okuğanda 100'den dağıtı. Oşança okuğan sayın, oşan öz yazganı, özünün yüreğini jitedi. Oşalardı okup turup, biz bir okuğanda ilağız kelsek, özemiz oşan. Бул кечеде авторго төмөнкү сыйлыктар ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн ыраазычылык каты. Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун ардак грамотасы жана Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы. Кадамжай районунун маданият бөлүмүнүн жана Кадамжай шаардык мэриясынан, ошондой эле Москва шаарындагы эл биримдиги коомунун ыраазычылык каттары, сыйлыктары менен сыйланды. Мен жаштайымдан эле ыр жазып жүрөмүн. Ырга биринчи эң алгачында мен көп китептерди окуп, ошонун мен эч кандай жогорку окуу жайыны бүткөн эмес. Мен ошо көп китепти окугандыгымдан сөз байлыгым өрчүп, ошол эле тубаса талантымдын кошумча болуп жазып келе жатам көп жылдан бери. Чыгармаларымды эч кандай китеп кылып чыгарган эмес. Мен финансы неме болбой чыгарбай жүргөмүн. Анан ушул жерде дагы артынан эки китепти редакцияга берип койгонмун. Прозаларым чыгат жакында, Кудай буйруса. Бишкекте редакциялаттык мына биринчи китебимде. Ошондо ата журт жөнүндө жазган ырларыңыз көп экен деди Жуса Касиетов айтты. Ата журт деп коелу деди эле. Анан ойлонуп көрдүм дагы, Айгүлгүлү деген ырым бар. Анан Баткен областынын символу. Өзүм Баткенден болобуз. Ошол Айгүлгүлү дегенди койгум келди. Анан Айгүлгүлү деп койсок кандай болот экен десем, туура айтасыз, дурус деп, ага дагы жакты. Ошентип Айгүлгүлү деп атап койдук китебим атыны. Ошол анан мындай караганда Айгүлгүлү деген китебимдин сырты дагы мага как сувенирдей болуп аябай жакты. Ошол анан экинчи китебим мекенчили болуп жүрдүк Бишкекте. Ошол негизи мен ошол президентибизге аябай ыраазы болуп, патриоттук сезими өтө күчтүү, элге күйгөнү, жерге күйгөнү, канжыгага жанын байлап, ошо түрмөдө жатканда дагы ушунча акча беребиз, бир эле ооз сөзүн чыгарабыз деп эме кылганда дагы мен эч кандай неме кылбаймын деп өзүнүн сөзүндө туруп алып, түрмөдө канча кыйналды. Ошолорго күбө болуп жанында жүрдүк. Аралап жанында ошо жүрүп до конца ошол немеде президент болгонго чейин жүрдүм да ошол көргөн көзүм менен көргөндөрдү жаздым. Алла Тааланын ак элберси деген биздин ошол Кыргыз Эл Республикасынын азыркы учурдагы президентибизге арналды. Кен боюнча күйүп, эл боюнча күйүп, ушундай бир татыктуу президентибиз эми келгенине кубанычтамын мен. Кара сөз менен жазып келип, ошого эме тийиштүү ыр жаздым, кара сөз жаздым, ыр менен кара сөз бүттү. Анан азыркы эки китебим Самара Насыровага тапшырып койгонмун. Алар проза, экөө тең. Тажы Аязова дегенде мен Баткендин Өрксарлуу Баткендин Айгүлгүлүн элестеттим. Анткени биринчи китебинин аты дагы өзгөчө бир Айгүлгүлү деп аталыптыр. Ичи жалаң эле поэмага, поэзияга бай экен. Чындыгында окуган адам кайдыгер калбайт. Анткени бул айымдын эң эле өзгөчөлүгү туаса таланттыгы. Алла Таала тарабынан берилген туаса таланттуу адам. Көпчүлүгүбүз окуп, билим алып, анан ыр жазып, же болбосо калем кармап баштаган болсок, бул айымда өзүнөн өзү Кудай тарабынан берилип, ушундай куюлушуп сүйлөгөндө дагы ыр жазганда да куюлушуп келген ырсаттары, ошондой эле кара сөздөр дагы ушундай жакшы келет. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт бул айым. Ал эми экинчи китеби жөнүндө айта турган болсом, Алла Тааланын ак элберси деп аталат. Бул ат
аталышы эле бир өзгөчө бир маанини камтыйт. Бул китепке мен редактор болуу кызматын аткарып калдым. Кол жазманы окуп чыкканда өтө толкундандым да. Анткени бир өзгөчө бир теманы тандап алып, ошол саясатты да кошуптур арасына, өзүнүн башынан өткөргөн сөздөрдү дагы жазыптыр. Тажи Аязованын чыгармаларынын ичинде өзүнүн башынан өткөргөн окуялары көп камтылыптыр да. Бул аял тыпыйган, кичинекей, мээрман, оозуна жүрөгү көрүнгөн, жүрөгүнө мээрим толгон аял ушунчалык карапайым, жөнөкөй болсо дагы ичине толгон токой бир идеяларды, толгон токой чыгармаларды камтып, ушундай кылып жаратып жүрөт экен да. Анан бул эженин өзгөчөлүгүн дагы байкаганым, китеп жазып баштаганда кадимкидей эле трансқа кирет экен. Деги эле кыргыз эли медитационный народ деп коет орустар. Медитациялуу эл деп коет. Анткени манас айтканда дагы трансқа кирип айтышат. Төкмөлөр ыр төккөндө дагы трансқа кирип айтышат. Ошол эле сыңары бул эже дагы ошентип куюлушуп, кара сөздү дагы катыра жазгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Марк Твендин жакшы бир сөзү бар. Генийлердин ырлары шарап, менин ырларым суу деген бир сөзү бар экен да. Ошон үчүн бул эжекебиздин ырларын, бул эжекебиздин чыгармаларын суудай кылып элдер окуп, колдон колго өтүшүнө тилектешмин жана чыгармачылык бийиктиктерди каалаймын. Мен туулуп өскөн Каражыгач айылында туулуп өсүп, ошол жерде окуган экен. Менен бул жакта 43 жылдан бери бул жакта жашаганым үчүн билбейт экенмин. Тагдыр кошуп ушул жерде Москвада тааныштык. Анан китептерин биринчи китебин мага белек кылып берди, аларды окуп эме кылдым. Эми чындыгында акындар, жазуучулар деп коет, коомдун күзгүсү дейт. Эми ошо коомдун өзгөргөнүгө жараша коомдун алдыга жылышыга же болбосо кандай нукта кетип баратканын ушул акындар тез сезип ошолго жарата чыгармалары менен, ырлары менен мындай сүрөттөп беришет. Ошонун менен мен карындашым китептерин окуп көрүп, ичине аябай ыраазы болдум. Өзүнчө башкача ой толгоо менен жазат экен. Анан өзүнчө стили бар деп койсом да болот, бирок чындыгында талант чымын деп койгон бар экен, бирок мындагы мүмкүнчүлүк болсо дагы окуса жакшы болот эле. Мисалы үчүн Москвада литературный институт бар. Ошондо окусамдан дагы бетер кыргыздар деп коет, ой жүгүрдүсү кеңейип, ал жерде дүйнө жүзүндөгү акындар, жазуучулар менен чыгармаларын талдап, алардын ой жүгүртүүсүн, алардын стилдерин, методдорун үйрөнүп өзүнө жакшы болду. Бирок жөн эле талант, бирок окуганда дагы сонун болмок деп коем. Мне вдвойне приятно то, что книга названа как Айгуль. Я вот недавно только узнала, что есть такой цветок в Кыргызстане. И теперь я загорелась приехать в Кыргызстан, увидеть этот цветок, который входит в Красную книгу. Аяз деген менин ал тайтам болот. Ошол тайтамдын атын бул тайжем көтөрүп жүрөт, Аязова депчи. Аязова Тажи Эсеналиевна деп тайтамдын эң улуу баласынын улуу кызы. Эми бул тажижебиз кичинесинен сөз көп окуучу, өзү негизи көп окуучу. Мен биздин үйгө көп келчү кичинебизден. Апама барганда апам айтат: "Апа, тайжемди көрдүм, ушундай салам айтты" десем, "Ал эжең азыр акын болуп кеткен, ушундай китептерди жазып атат, тигине деди, ооба мен да ошону айтты" десем, ошол бүгүнкү ошого бир аз ошол бала чак кезден бери мындай басып өткөн жолдоруна ойлоп бир аз толкунданып кеттим да. Биз үчүн бул абдан сыймыктуу иш болду. Şu алыскы Москва жеринде жүрөбүз, өзүбүздүн салтыбызды кармап, өзүбүздүн кыргыз экенибизди билдирип, ошо кыргыз экенибизге сыймыктанып, ушул ишти өткөрүп атабыз. Биздин эми Тажи өзүнүн туаса бул бир акындык же мындай бир атайы окушту бүткөн эмес. Акын боюнча бул өзүнүн туаса Кудай берген өнөрү бул.
Ушу Кудай берген өнөрү ар кимге эле бере бербейт. Тажиге эми биз кааларыбыз дагы чыгармачылык ийгилик. Ушундай биздин кыздар алыста Москвада жүрсөк деле дайыма унутпай өзүнүн ырларыны, патриоттук сезимин жазып жүргөн бул жаштарга абдан үлгү болот деп ойлоймун. Китепти бул эжекебиз азыр мына колдо 2 китеби турат. Бири Айгүл гүлү дейт, Айгүл гүлү тууралуу жазган эми колума тийди. Ырлары, ушундай эле кара сөз менен жазылган аңгемелери бар экен. Экинчи болсо Ала тоонун ак илбирси дейт. Бул тууралуу кичине айта кете турган болсом, окуй элекмин бирок. Кичине саясий көз караштарда жазылган баштанат. Эми азыр демократия дегендей баарын жаза беребиз дегендей болгонсуптур. Бирок кандай болсо дагы Ала тоонун ак илбирси ким экенин буюрса окуйбуз, көрөбүз. Таза эжекебиздей адамдар, мекендештер көп болсун, дүйнөнүн кайсы жеринде болбойлу. Ушундай чыгармачылык менен алектенип Кыргызстандын адабиятына, Кыргызстандын маданиятына салыбызды кошуп жүрөлү. Бүгүн бизде өтө жакшы, өтө мазмундуу күн болду десем жаңылышпаймын. Албетте бул Кадамжай элини, Кадамжай таланттарыны ушул алыскы миграцияда жүрүп даңазалаганы бул биз үчүн өтө чоң утугубуз, жетишкендигибиз десем жаңылышпаймын. Анткени Тажы Аязованын бир эмес 2 китеби жарык көрүп, 2 китебиден жыйнак ырлары көрүнүп турганы окурмандарды аябай кубантты. Кечене Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун Россиядагы бөлүмүнүн башчысы Самара Насырова жана калемдеши Гүлбара Тактарова алып барышты. Майдана Жапарова, Гүлдө Сахапарова, Спара каналы 1 февраль 2021.